УКМК Орозайым Нарматованы суракка чакырган себебин түшүндүрдү. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган деген шек менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Коопсуздук комитети Орозайым Нарматованын суракка чакырылышы социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткандан улам коомчулукка маалымат берүүнү чечкен. Жогорку кеңешке шайлоо учурунда Нарматованы 2013-жылы Жалал Абад мамлекеттик окуу жайынын 3-курсуна орто кесиптик билими жөнүндө дипломдун негизинде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча маалымат келип түшкөнү айтылат. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматовага жамууга окууга тапшыруу үчүн жасалма диплом берүү ыктымалдыгы тууралуу да маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө жамуудагы Нарматованын өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок экендиги аныкталган. Бул анын окууга кабыл алынуусунун жана жогорку билими жөнүндө дипломду алуусу мыйзамсыз экендигин күбөлөндүрөт деп маалымдады УКМКнын маалымат кызматы. Мындан тышкары тергөө учурунда жамууда жеке сессияларды жана тиешелүү экзамендерди тапшыруу учурунда Нарматова өлкөдө жок болуп, Орусияда болгону аныкталган. Ошол себептен парламент депутаты Нарматова жогоруда аталган кылмыш иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн күбө катары суракка чакырылган, деди атайын кызмат. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматова 14-январда Улуттук коопсуздук комитетинде суракка киргени маалым болгон. Мунун алдында ал тергөөчүлөрдүн чакырган себебин билбей турганын айткан эле. Милиция Нарматованы былтыр сентябрда Ош аэропортунан Москвага учуп баратканда кармап Бишкекке алып келген. Ички иштер министрлиги ал жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыктуу козутуу беренеси менен айыпталып жатканын кабарлап, ошол эле күнү сурактан кийин бошоткон. Булак Азаттык. Орозайым Нарматова диплому боюнча кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, сарсана болуп кабар алып колдоо көргөзгөнүңүздөр үчүн рахмат. Мен түз эфирде айткандагыдай жамуунун ишмердиги боюнча сурак берип чыктым. Баары жакшы. Буйруса тергөө адилеттүү жүрүп чындык чыгат деген үмүттөмүн. Бирок ишене албайм. Бийлик колдоо турганда эмнелерди гана жасап салуу мүмкүн экендигин жалпыңыздар жакшы билесиздер. Эң негизгиси Кудай астында, эл астында жана өзүмдүн абийирим астында жүзүм жарык. Кудайга шүгүр, мыкты баа алып, жакшы окуп, ата-энемди кубанткан кыздардын биримин. 2 жолу шайлоого катышып, дипломумду, резюмени баарын тапшырып, БШКдан лупа менен текшерилип, баары таза, баары жакшы деген чечим менен шайлоодон өттүк. Ушундан улам былтырда шайлоодо Нарматова БШКга фальсификация кылып документ тапшырды деген доомат менен бүтүн Кыргызстанда шайлоодон алып салуу аракеттери болгон окуя. Менин жарандыгым боюнча каралуу, менин аялдык ар-намысыма шек келтирген каралуу эске түшөт. Ошону да койгон дооматтар орунсуз экени далилденип уят болушкан. Эми каралууга доо таппай, эптеп өч алуу максатында өздөрүнүн маалымат каражаттары аркылуу сындырып уят кылабыз дегенде сыяктанат. Андан башка себеп жок. Бул сыноолордун баары жакшылыкка. Мамлекеттин эң чоң проблемасы Мадумаров менен Орозайым болсо, мен кубанычтамын, деди. Булак Facebook. Өкмөт автоунаанын айнегине акча төлөп караңгылатуу долбоорун жактырды. Министрлер кабинети автоунаалардын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү үчүн төлөм киргизүү долбоорун жактырды. Маалыматка караганда жыйымдын өлчөмү жана төлөө тартиби мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөт тарабынан аныкталат. Бул демилгени өкмөт былтыркы жылдын жаз айларында көтөрүп чыккан. Маселе 2020-жылы дагы каралган болчу. Башынан эле бюджетке кирешени көбөйтүү максат кылынганы айтылып келет. Булак Спутник KG. Тажикстанда соттолгон бир кыргыз жараны көз жумду. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 1953-жылкы кыргызстан ак жаран каза тапканын билдирди. Мындан улам бул жарандын өлүмүнө себебин калыс адилет иликтөөнү өтүнүп, Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Элчилик тараткан маалыматта маркум чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып менен 2 жылга соттолгон жана номер 6-абакта жатканы айтылат. Элчилик бул жаран качан кармалып, соту качан болгонун тактаган жок. Айрым бир маалыматтарга караганда ал Кудайберди Бекмуратов аттуу жаран. Буга байланыштуу тажик тарап расмий комментарий бере элек. Булак Азаттык.